Өткөн суткада Кыргызстанда 15 адамдан коронавирус табылып, 119 бейтап ооруну жеңди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ооруну жаңы жуктургандар Бишкек жана Ош шаарларында гана катталды. Борбор калаада вирус 10 кишиден табылса, 5-өө Оштун тургундары. Өлкөдө илдет жуктургандардын жалпы саны 200.337 жетти. Анын ичинен 194.218 ооруну жеңген. Тилекке каршы кечээден бери дарт 2 адамдын өмүрүн алган. Каза болгондордун 2-өө тең Бишкектен. Жалпысынан 2946 киши коронавирустун курмандыгы болду. Азыркы тапта 235 бейтап ооруканада дарыланып жатса, 1366 киши медициналык жардамды үй шартында алууда. Жалал-Абад облусунда 2 жолу кар көчкү алдында калган 4 кишинин дайыны дагы деле чыкпай жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги издөө иштерине кошумча күчтөр тартылганын кабарлады. Кечээ Унаа жолдогу туннелдин түндүк тарабын изилдөө жана издөө иш-чараларын улантуу үчүн дагы 53 куткаруучу тартылды. Эске салсак, 14 февраль күнү болжол менен 17:30 чамасында түндүк-түштүк альтернативдүү Унаа жолунун 340-чакырымында кар көчкү түшүп, пикап унаасын басып калган. Дагы бир пикап унасын жана бир вагонду сайга сүрүп кеткен. Натыйжада 3 адам жабыркап, 1 адам дайынсыз болууда. Ушул эле күнү саат 12:30 чамасында Тогуз Тороо районунун аймагында түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун болжол менен 334-чакырымында кар көчкү түшкөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кар көчкү түшкөн жерде 3 адам дайынсыз болуп жатканын билдирген. Маалыматка караганда, Чайнароод ишканасына тиешелүү Нива машинасын, жүктөгүчтү жана 2 экскаваторду кар басып калган. Ош облусунун Кара Суу районунун Жылкелди айылынын 33 жаштагы тургуну айылдашын бычактап өлтүргөн деп шексен алууда. Окуя ушул жылдын 13 февралында болуп, кылмышка шектүүнү 5 күндөн кийин милиция кармаганын Ош облустук ички иштер башкармалыктан билдирди. Баштапкы маалыматтарга караганда, айылдын 50 жаштагы тургуну менен шектүү кыштактагы дүкөндө спирт ичимдигин ичишкен. Ортодо чыр чыгып, аягы бычактоо менен бүткөн. Жарат алган киши Кара Суу райондук ооруканасында каза тапкан. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, Кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин негизинде иш козголгон. Шектүү райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Баткен облусуна барды. Билдирмеге караганда, Жапаров аталган аймакта 2 күн болот. Сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы Баткен облусунун бир катар өнөр жай объектилерин кыдырып, Ош Ноокат Баткен автожолун реконструкциялоо иши менен таанышмакчы деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары, ал министрлер кабинетинин көчмө жыйынын ошол жактан өткөрөөрүн кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети Жалал-Абад шаарында Медикана плюс диагностикалык лабораториясы коронавируска каршы вакцина алганы жана оору жукпаганы тууралуу жасалма QR-коддор менен ПЧР тесттердин маалымдамасын берип жүргөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ушундай эле факт Базар Коргон районундагы Базар Коргон шаарында да аныкталган. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакассанын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргызстандан сыртта жүргөн жарандарга жасалма ПЧР анализдерин сатып жүргөн жана бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин бааланган. COVID-19 үчүн ПЧР тесттерине муктаж болгондор анализ тапшырбастан WhatsApp мессенджери аркылуу Медикана плюс лабораториясынын башка кеңсесинин кызматкери жаранга авиакассалар жарандардын паспорттарынын көчүрмөлөрүн берип турганы аныкталды. Ошондой эле схема Базар Коргон шаарында да аныкталган деп айтылат УКМКнын маалыматында. Аталган лаборатория буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда жасалма ПЧР тесттерин даярдоо фактылары буга чейин да катталып, айрым адамдар кармалган. Быйылкы жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин Кыргызстанда элди жана турак жайды каттоо жараяны өтөт. Алыска райондорду каттоо 23 апрелде башталып, 2 майда жыйынтыкталат. Бул тууралуу Акипресс маалымат агенттигине курган маегинде Бишкек шаардык статистика башкармалынын башчысы Элмира Мамбеталиева билдирди. Мамбеталиеванын айтымында, мамлекеттик масштабта каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүргүзүлөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга которулган. Атайын даярдыктан өткөн каттоочулар 10 күн бою үймө кыдырышат. Эгер мурда маалымат кагаз түрүндө толтурулуп келген болсо, бул жолу алар атайын иштелип чыккан мобилдик тиркемеге жүктөп турушат.
Быйыл туризмди өнүктүрүүгө бюджеттен 1 миллиард сом бөлүндү. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында каражат жер бөлүп берүү жана инвесторлорду издөөгө жумшалат. Туризм тармагында олуттуу өзгөрүүлөр болот. Жаңы долбоорлор ишке ашат. Азыркы тапта көптөгөн туристтик объектилер жеке менчикте турат. Эгер жеке инвестор өзүнүн инфраструктурасын жакшыртууга белсенсе, мамлекет анын пландарын ишке ашырууга жардам көрсөтүүгө даяр, деди Жаманкулов. Беле кетсек, министрлер кабинет төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин быйыл жазда бардык туристтик аймактардын жолу оңдолуп, асфальт төшөлөрүн билдирген. Кыргызстанда 23 февраль шаршембе быйыл дем алыш күн болот. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Өлкөнүн Эмгек кодексине ылайык 23 февраль мекенди коргоочулардын күнү. Бул күн дем алыш жана майрам болуп эсептелет. Ошону менен катар министрлик өкмөттүн январдагы эс алуу күндөрү боюнча токтомуна ылайык 5 январдагы дем алыш үчүн 26 февраль ишембе быйыл иш күнү болорун эскертти. Бразилиянын Петрополис шаарында селден кийин башталган көчкү алдында калгандарды издөө иштери уланууда. Кечээ тынбай жааган нөшөр жаандан улам ишти убактылуу токтотууга туура келгенин шаар жетекчилигинен билдирди. Соңку маалымат боюнча шейшемби күнү жаандан кийин башталган көчкүдөн 146 адам каза болду. Дагы 200 адамдын дайыны табылбай жатат. 1000ге чукул адам үй жайынан ажырап, убактылуу жайларга жайгаштырылды. Бразилиянын президенти Жаир Болсонару жума күнү жабыркаган аймакты тик учак менен үстүнөн кыдырып, авал согуштан кийинкиде экенин айтты. Бейжинде кышкы Олимпиада 2022 оюндары расмий жыйынтыкталды. Кышкы Олимпиада 2022 оюндарында спорттун 15 түрү боюнча 109 медалдын комплектиси ойнотулду. Алтын медалдардын саны боюнча 1-орунга Норвегия, 2-орунга Германия чыкты. 3-орунду Кытай ээледи. АКШ бул жолу 4-орунга чыкса, Орусия 9-чу болуп калды. Орус спортчулары кызытма ызы чоосунан улам Орусиянын Олимпиада комитетинин желегинин алдында катышты. Сыйлоо учурунда улуттук гимндин ордуна Петр Чайковскийдин чыгармасы ойнотулуп жатты. Быйылкы Олимпиада коронавирус пандемиясынан улам катаал чектүүлөрдүн шартында өттү. Бардык спортчулар жана аларды коштоп келген адамдар улам тест тапшырып, эки жака ээн эркин чыга алышкан жок. Кытайдагы адам укуктарынын басмырланышына байланыштуу АКШ баштаган бир катар мамлекеттер дипломатиялык бойкот жарыялашкан. Кыргызстандан бул жолу бир гана спортчу Максим Гордеев лыжа тебүүнүн слалом түрү боюнча күч сынады. Ал 88 лыжачынын арасында таймашып, маарага жетпей калды. Кийинки кышкы Олимп оюндары 2026 жылдын февраль айында Италияда өтөт.